Kendiler bizim bu önerimizden çok dayalı olan günlük rektörlüğü forumunun açığa fırsatımızdır. Улуттук инновациялык экосистеманы түзүүдө университеттердин ролу аталышындагы бүткүл дүйнөлүк ректорлордун форуму 14 сентябрда Бишкек шаарында 100дөн ашык ректорлордун катышуусунда башталды. Форумдун максаты мыкты эл аралык тажрыйбалардын тутумунда Кыргызстандагы жогорку билим берүүдөгү илимий изилдөөчүлүк жана инновациялык ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Форумдун катышуучулары университеттердин илимий техникалык потенциалын бекемдөө, интеллектуалдык ишмердүүлүктү коммерциализациялоо багытындагы маселелерди талкууга алышты. Аталган форум жергиликтүү университеттердин эл аралык байланыштарын чыңдоого, билим берүү кызматтарынын сапатын жогорулатууга, интеллектуалдык ишмердүүлүктөгү атаандаштыктын калыптануусуна шарт түзөт. Форумду Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ачып, окумуштуулардын Бишкектеги жолугушуусу илимий ийгиликтерди жаратаарына үмүтү чоң экендигин билдирди. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлары билим берүү кызматын гана көрсөтпөстөн, өзүнө саясий экономикалык, маданий социалдык багыттарда флагмандын ролун аткарып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымын кошуусу зарыл деди. В Кыргызстане есть проблема подготовки специалистов в области IT. Кыргызстанда IT тармагында адистерди даярдоодо көйгөйлөр болгону менен дүйнөлүк IT адистердин иштөөсү үчүн эң сонун шарттар бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, акыры бүттүүнө саналып өтөт. Ооба, биз мүмкүнчүлүктөрдүн жана кыйынчылыктардын татаал кесилишинде турабыз. Демек, илимий изилдөөлөр, инновациялар жана өнүгүүлөр келечектеги университеттердин өнүгүүсүнүн негизги векторлору болууга тийиш. Мындай аянтчаларда илим билимибиздин казынасы болгон жогорку окуу жайлары активдүү роль ойношу керек. Активную роль должны играть высшие учебные заведения, которые являются сокровищницей нашей науки и знаний. Форум изилдөөлөрдүн жана инновациялардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жогорку окуу жайлардын тажрыйба алмашуусуна негиз болмокчу. Катышуучулар жаштардын илимий техникалык потенциалын ишке ашыруу, жогорку окуу жайлардын интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу, изилдөө жана билим берүү кызматтарын көбөйтүү үчүн илимий мектептерди уюштуруу жолдорун ортого салышты. Форум Кыргызстандын университеттеринин эл аралык өнөктөштөрү менен кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Акылбек Жапаровдун айтымында билимди экспорттоо бул эркиндикти сүйгөн адамдардын экспорту. Кыргызстан аймактагы билим берүү кластери боло алат. Бул эркин ой жүгүртүүчү коомдун экосистемасында толук мүмкүн. Биздин республикада жергиликтүү жана чет элдик IT адистердин иштөөсү үчүн мыкты шарттар бар. Жыйынтыгында дүйнө жүзү санариптештирүүгө өтөт. Санарip бул ылдамдык, бирок ал жаман колго тийбеши керек. 30 жыл мурда компьютер биздин чөнтөктө болот деп элестетүүгө мүмкүн эмес эле. Биз мүмкүнчүлүктөрдүн жана чакырыктардын катаал кесилишинде турабыз. Ошондуктан изилдөө, инновация жана өнүгүү келечекте университеттерди өнүктүрүүнүн негизги багыттары болуп калышы керек. Бул сыяктуу платформаларда биздин илим билимдин казынасы болгон жогорку окуу жайлары активдүү роль ойношу керек. Активную роль должны играть высшие учебные заведения, которые являются сокровищницей нашей науки и знаний. Кыргызстанда билим берүүнүн экспорты оң динамикага ээ. Өлкөнүн жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттердин 30,5% чет өлкөлүк жарандар. Алардын ичинен 44,5 миңден ашык студент коңшу мамлекеттен келген жаштар. Кыргызстандын жаштары дагы башка мамлекеттерде окуп билим алуу менен бирге түрдүү ачылыштарга катышып, илим чөйрөсүндөгү жаңылыктарды жаратууда. Дүйнө жаштары акыркы жыл ичинде эле миңдеген ачылыштарды патенттөөгө жетишкен. Алардын басымдуу бөлүгү COVID-19 менен байланыштуу. Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун төрагасы Дарен Танк мырза форумга онлайн катышып, бүгүнкү иш-чара инновациялык экосистеманы түзүүдө жана дүйнө аймагына калыптандырып жайылтууга чоң салым кошооруна ишенерин билдирди. Университеттер интеллектуалдык чөйрө жаратмандык күчкө ээ. Бул күч COVID-19 учурунда абдан сезилди. Пандемия башталгандан 21 ай ичинде окумуштуулар 5000ден ашык COVID-19 байланыштуу илимий ачылыштарга патенттик сунуштарды беришти. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюму билим берүүдөгү, илимий иликтөөлөрдөгү инновациялык багыттарды жана интеллектуалдык менчиктин коммерцияланышын колдойт. Азыркы учурда жашоонун бардык тармагына пайда алып келүүчү илимий ачылыштар китепканаларда, илимий лабораторияларда чаң басып жатпашы керек. Адамзаттын жашоосун жакшыртуучу процесстерге кызмат кылышы зарыл. Ректорлордун жана окумуштуулардын басымдуу бөлүгү билим берүүнүн бирдиктүү эл аралык системасын кайрадан карап чыгуунун жана толуктоонун мезгили келди деген пикирде. Дүйнөнүн көптөгөн университеттеринде стартап рыноктары жолго коюлган.
Мындай чечкендик инновациялык лабораториялардын, окуу борборлору студенттердин алган билимдерин иш жүзүндө тастыктоого шарт түзөт. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев форум эл аралык тажрыйбаларды эске алуу менен Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын илимий изилдөө жана инновациялык ишмердүүлүгүн жогорулатууга, кыргыз жаштарын дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларына жагыштырууга жакшы өбөлгө болуп берет дейт. Дүйнөлүк ректорлор форуму айрыкча университеттердин келечектеги актуалдуу болуп жаткан темасына кайрылууда. Мындай университеттер бир гана билим берүү менен чектелбестен илим изилдөө, инновация менен иштешүү жана бизнес менен тыгыз мамиледе болуш керек экендигин көрүп отурабыз. Андыктан биз ошо университеттерибиз эл аралык тажрыйбаларды алуубуз жагынан, экинчиден биз да Кыргызстандын дүйнө жүзүндө өзүнүн орду бар экендигин, биз региондо билим берүүнү экспорттогон өлкө катары Кыргызстандын потенциалын тааныштыргыбыз келди. Биздин жогорку окуу жайларыбызда ар бир 3 студенттин бирөөсү бул чет элдик студенттер. Демек биз Кыргызстан билим берүүнү экспорттогон өлкөбүз. Биз өзүбүздүн потенциалды жок дегенде дүйнө жүзүнө ушундай иш-чаралар аркылуу тааныштырып турушубуз керек. Дүйнөдө болуп жаткан жакшы процесстерге интеграция болушубуз керек. Андыктан бул форум бизге көптөгөн инновация тармагында, илим изилдөө тармагында, билим берүүдөгү жаңы ыкмалар тууралуу пикир алмашуу мыкты аянтча болмокчу. Ошону менен бирге Кыргызстандын туризмдик потенциалын, интеллектуалдык потенциалын биз дүйнөгө рекламалап жатабыз. 14-15 сентябрь күндөрү Бишкекте ректорлордун форуму өтүп, ага 60-тан ашуун мамлекеттин ректорлору, окумуштуулар катышты. Иш-чара билим берүү системасын заманбап талапка ылайык келтирүү багытындагы ой-пикирлердин очогу болуп калды.